жерби? Maksat Ayılı gire verişleri. Bu jagı Tacikistan. Ortada hech qanday to'sma yo'q. Chegarasi. Bu yerda tankaga joylab turadi. Teşök padişkalarından beri alıp gelip жаткан экен да бул жерде. Шеф, бул жер кандай имарат болгон? Ошо 90-жылдарда Максат Айылы түптөлгөндө финский типте курулган мектеп болчу. Эски мектеп, э? Эски мектеп. Мындан 2 жыл алдыңкы ушундай урушта үйлөр өрттөлүп, бул жерде ичине кыйроого учураганда жаңы мектеп түптөп, бул зданияны балдар бакчасына айланткан. Азыр эми кечеки урушта тажик аскерлери, тажик жарандары бул балдар бакчасын толук өрттөп салды. Жаңы курулган мектепти да ушундай акыбалга келди. Мектеп качан курулду эле? Мектеп 2 жыл болду. 2 жыл болду. 2019 курулган экен, 2018-2019 курулган. Ички класстардын абагысына келди. Жер-жерлерден, аймактардан келип чыккан кийим-кечектер Максат Айылына. Айылдын окуучулары, бала бакчага барган наристелери убактынча мектепке, бала бакчага барбай калса да, алаксып ойноп турушсын деген жакшы максат, жакшы ниет менен Датка айымдар жамааты кайрымдуулук фонду балдар үчүн атайын мындай батут алып келип бериштир. Балдар жыргап ойноп атышат. Жер-жерлерден Баткенге дагы деле гуманитардык жардамдар келүүдө экен. Бул Терексай айылы Чаткал районуна карайт экен. Терексай айылынын өкмөтүнөн Баткен элине жардам. Душмандардын күтүүсүнсүз кол салуусунан улам Максат айылында 83 үй өрттөлгөн. Үйлөрдү кайрадан калыбына келтирүү жумуштары башталыптыр. Бүгүн алгачкы үйдүн пайдалануу курулуу астында турат. Мына ашарчылар. Кинче алыстан келди. Үй башталды токтобосо. Жергиликтүү активисттер, ушунча адам, аялуу кишилер топтолуп, азыр убакыт кардыгына байланыштуу
100 миңден мына екі адам Рашид менен Абдикарим деген бала мойындалды. 20 адам список бойынша ушул мұқтаж үйлерге тапсырып береді. Biz просто Ağustos'ta geldik. Hazır bu şarkı çıkıyor. 7 saatte geldik bir ya. Hazır karın 7 saat. Bir de böyle çektik. Arendur kuşağındağı bizge жардам колун сунган жарандарыбыз, кыргызстандыктар, бардыгыңыздарга рахмат, аманатыңыздарды алдык. Алтын башыңыздар аман болсун. Кайда жүрсөңүздөр дагы баары бир Кыргызстанга жардам колун сунуп атканыңыздар үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Максат айылынын атынан ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Dua berip koyun. Өздөрү алыста болсо дагы ушу бир аз салым болсун, бир аз керегине жарата алсын деп Айренбург шаарындагы кыргыз бир туугандарыбыз ушундай кичине жардам колун сунуштур. Ошолорго бир жакшы калуу тилегиңиздерди айтып батаңыздар берип койсоңуздар. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulü Kerim. Yaratan Allah'a çeşitli noktaları, hamd sanalar olsun. Süykü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve selam dolar sallallahu aleyhi ve sellem. Mana Müslüman turanlar көп турасыздар. Оренбургда иштеген биздин бир туугандарыбыз өзү муктаж болсо да бул бир туугандарыбыз мына алыста жүргөн мына максаттагы бир туугандарыбызга кол сунуп жардам берип ататтар. Алла субхана таала кандай максат тилектер болсо баардыгын Алла таала өзү орундаткан болсун. Алла таала ошол жардам бергендердин үй бүлөсүнө, бала бакырасына, баардык ушул эл журтуна Аллахым береке берсин. Кандай бизге жардам берген болсо Алла таала ошолорго мындан да жакшы жардамдарды Алла таала өзү берсин. Бүт Аллахның жардамы келсе, башка бир жардамдар эч нерсе болбогон. Ошон үчүн иншалла Алла таала алгач ошол жардам бергендерге жардам берсин. Ана ушул элибизге да Алла таала өзү бекем ыйман, инсаф, тахик, хидая берип, дайым Алла таала бардыгыбыздын жардамчыбыз болсун. Алла субхана таала эл журтубузга ынтымак, береке берсин, ден соолуктарын чың кылсын. Мындан кийин Алла таала ушундай жамандыктарга өзү жамандыктарды көрсөтпөсүн. Алла субхана таала мындан кийин иншалла бардыгыбызды тынччылыкта, аманчылыкта өзү жашатып, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай жашаган болсо, ошол жашагандар ошондой жашашты баарыбызга таап берген болсун. Бул ахирде Sizlerge de rahmat, amanat geldiğinizler. Allah razı olsun.